Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Бақыт Төрөбаев Чүй Токмок пунктунун кант кызылчасын жаңы түшүмүн кабыл алууга даярдыгын текшерди. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма-сөз кызматынан кабарлашты. Өлкөнүн Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл кант кызылчасынын жакшы түшүм алынышы күтүлүүдө. Учурда аны жыйноо иштери уланууда. Фермердик чарбалар жыл аяна чейин 480 000 тоннага чейин түшүм жыйнап алуусу пландаштырылган. Чүй Токмок кызылча кабыл алуу пунктунун иши менен таанышып, учурда Бакыт Төрөбаев өсүрүлгөн түшүмдүүлүктү кайра иштетүү максатында кант кызылчасын ташууга республика ичиндеги темир жол каттамын 2016 жылдын деңгээлинде жеңилдетилген трафикти белгилөө чечимин кабыл алынгандыгын билдирди. Өз кезегинде Кайыңды кант жана Кошой акционердик коомдорунун өкүлдөрү кант кызылчасын темир жол аркылуу ташуу үчүн 5 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген тарифтерди бекитүүнү сунушташты. Бул дыйкандарга канттын түшүмдүүлүгүн 800 000 тоннага чейин жеткирүү максатында аталган өсүмдүктү айдоо аянттарын ишенимдүү кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Жумушчу сапардын жыйынтыгында өлкөдө бардык дыйкан чарбалар салыктык башкарууну жакшыртуусу үчүн фермердик кабинети тиркемеси түрүндө санариптик платформаны өнүктүрүү зарылчылыгы жөнүндө макулдашууга жетишилди.